Ислам дининин негиздөөчүсү болгон Мухаммед ким? Ал кантип ачылыштарды, аяндарды алып, кандай себептер менен ислам динин баштагандыгы жөнүндө деген суроолорго албетте биз жоопту ислам дининин же мусулмандардын өздөрүнүн авторитетный булактарынан жооп издейбиз. Мухаммед кантип аян алган, кантип ислам динин баштаган деген суроого жоопту биз биринчи Элмир Кулиевдин которгон Куранынын хадистеринен баштасак. Ал жерде мындай деп айтылат. Передают, что Аиша рассказывала, первые откровения посланник Аллаха получал в форме праведных сновидений. Каждое из таких сновидений начиналось подобно утренней заре, а потом ему была привита любовь к одиночеству. Он уединялся в пещере Хира и там поклонялся на протяжении многих дней и ночей. Иногда он возвращался к своим родным, чтобы запастись продовольствием. Иногда для этого он приходил к Хадидже. Так продолжалось до тех пор, пока к нему не явилась истина. И это произошло, когда он находился в пещере Хира. Пайгамбар өзүнүн биринчи айтылыштарын түш аркылуу алчу дейт. Анан өзүнчө бир үңкүргө барып жалгыз отуруп, ошол жакта өзүнчө убакыт өткөрчү экен. Анда санда келип гана тамак аш асык алып кетиш үчүн үйүнө келип, аялы Хадичадан алып кетчү экен, анан ошол жакта жүрөт. Күндөрдүн биринде ошол үңкүрдө жаткан кезинде, Хира деген үңкүрдө, мындай дейт. Ангел явился к нему и велел: читай. Он ответил: я не умею читать. Он рассказывал: ангел схватил меня и сжал так, что мне стало невмоготу, а затем он отпустил меня и сказал: читай. Периште келип аны оку дейт. Үңкүрдүн ичинде жалгыз отурган кезинде. Мухаммед айтат: мен окуганды билбейм деп. Анда периште кайрадан аны катуу кучактап кысып туруп, оку дейм дейт. Я опять сказал: я не умею читать. Тогда он второй раз схватил меня и сжал так, что мне опять стало невмоготу. Затем он отпустил меня и сказал: читай. Я ответил: я не умею читать. Он схватил меня и сжал в третий раз, а затем сказал: читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее, сотворил человека из густка крови. Кайрадан аланы кучактап катуу кысып туруп, оку дейт. Мухаммед болсо: мен окуганды билбейм деп кыйкырат. Ушул нерсе 3 жолу кайталанат. Анан: читай, ведь твой Господь самый великодушный. Потом посланник Аллаха вернулся домой, и его сердце трепетало от страха. Он вошел к Хадидже Хувейлит и сказал: укрой меня, укрой меня. Они укрыли его, пока не прошел его страх, а затем он поведал Хадидже о случившемся и сказал: я боюсь за себя. Ошентип периште аны оку деп кыйнаганда, ал үйүнө келди дейт дагы, ушунчалык чоң коркунучта келип: укрой меня, мени жапкыла эле, жапкыла, каткыла эле, мени каткыла дейт. Анан анын коркунучу тарагы чакты Хадижа аялы аны жаап, анан эсине келгенден кийин дагы: я боюсь за себя дейт, мен коркуп атам деп. Бул окуяны жогоруда айтылгандай Кулиевдин которгон Куранынын китебинде хадис 457 номурдагы хадистерин окуп табасыңар. Бул хадисте толук эмес, анан жумшартып которгон. Ал эми эгерде чыныгы хадисти карап көрсөк, чыныгы окуя кандай баяндалат, анда Мухаммед ушунчалык корккондон үйүнө келип, бети башы мойнундарынын булчуңдары титиреп, жүрөгү түшүп, Хадижага айтат: ушундай окуя болду, мага бир периште келип, Жебирейил мени кысып оку эле, оку деди, анан ушундай жүрөгүм түшүп коркуп атам деп келет.
Келгенден кийин аны Хадижанын аталаш бир тууганы христиан болот. Анда мен ошого алып барайынчы, жүрү, сен эмне болуп атасың, ушул Кудайданбы же Кудайдан эмеспи, көрүп берсин деп алып барат. Ал аны карап, бир нече жолу жолугуп, аны аныктагы чакты Хадижанын аталаш христиан бир тууганы өлүп калат. Өлүп калганда Мухаммед депрессияга батып өзүнүн өзү бир нече жолу суицид кылып өзүн өзү жардан боюн таштап өлгөнгө аракет кылат. Анан ошол жактан Жибрейил периште имиш аны ар бир жолу боюн таштап жардан учаарда кармап калчу дейт, кой учпа деп. Анан бир нече жолу андан кийин дагы ачылыштар созулуп, көпкө чейин ачылыш албай калса дагы жардан алса учуп өлөт элем деп аракет кылчу дейт. Ушундай суицидке көптөгөн аракеттерди кылган дейт. Эгер Кулиевдин которгон Кураны жаныңарда жок болсо, интернетке кирип ушул эле окуяны мындан да кененирээк айтып бергенин мына буяктан табасыңар. Sunnat.com'га киресиңер. Сахих аль-Бухари китеби, Сахих аль-Бухари 69-82 деген номердон табасыңар. Мына жерде ошол эле окуя, бирок кененирээк айтылат. Начало божественного вдохновения посланнику Аллаха было в форме добрых, праведных снов во сне. У него никогда не было мечты, но она сбылась, как яркий дневной свет. Он имел обыкновение уходить в уединение пещеру Хира. Жанагы үңкүргө барып, жалгыз ошол жакта отурчу экен. Күндөрдүн биринде ага жанагы периште келет дагы оку десе, бу жерден дагы айтып атат. Я не умею читать дейт. Кайра кысып туруп аны оку десем, я не умею читать деп атат. Окуганды билбейм мен. Мына я не умею читать, окубайм, билбейм дейт. Ошондон кийин ал үңкүрдөн чыгып алып, коркуп үйүнө келди дейт. Үйүнө келгенде мына вернувшись со вдохновением менен келиптир. Анан эмне болду дейт? Его мышцы шеи подергивались от ужаса, пока он не вошел к Хадиже и сказал дейт. Хадисага кирип болгон окуяны айтып бергичек дейт. Моюндарынын булчуңдары титиреп, жүрөгү түшкөндөн ушундай коркунучтуу абалда келди дейт. Келгенде эмне деди дейт? Покройте меня. И они покрывали его, пока страх его не утих дейт. Мени жапкыла деп корккондон ушинтип дейт. Аны коркунучу басылгы чакты жаптык дейт. Анан жапкандан кийин эсине келгенден кийин дагы айтты дейт. Я боюсь, что со мной что-то может случиться. Мен менен бир нерсе, бир жаман нерсе болот го деп жүрөгү чүп аябай коркту дейт. Анан ошондо Хадича аялы аны Варак деген бир тууганына алып барып, ошого көргөздү дейт. Ушундай бир ачылыш алдым деп атат, бул эмнеси деп. Ал болсо Варак христиан болчу дейт, мына. Христианинам. Ал бир нече жолу жолугуп, анын чын эле Кудайданбы же Кудайдан эмес экенби аныктагы чакты Варак өлүп калат. Хадичанын аталаш бир тууганы өлүп калгандан кийин анан ал өзүнчө депрессияга түштү дейт. Мухаммед, мына, и стал так грустно, поскольку мы слышали, что он намеревался несколько раз броситься с вершины высоких гор и каждый раз поднимался на вершины горы, чтобы броситься вниз. Бир нече жолу жардын башына чыгып учуп өлөйүн деп аракет кылды дейт. Бирок өлбөй калды дейт. Анан и всякий раз, когда период прихода вдохновения становился длинным, он делал то же самое, что и раньше. Көпкө чейин ачылыш албай калса, бая мурдагы адатынча жарга барып учуп өлөм деп суицидке аракет кылчу дейт. Бир нече жолу. Мухаммедтин ачылышы ушинтип башталат. Мурда бир өзүнчө түштөрдү көрүп, анан Хира деген үңкүргө барып жатса, аяктан Жибрейил келип аны кысып
Оқы эле оқу десе ал окубайм эле окубайм, билбейм мен окуганды деп жүрөгү чүп корккондон бети башы мойну титиреп үйүнө келип аялына айтып, аялы аны христиан бир тууганына алып барса, ал анын Кудайдан же Кудайдан эмес анықтагычакты өзү өлүп калса, Мухаммед бир нече жолу жардан алыс кетип өлөйүн деп суицидке аракет кылат. Анан өлбөй калат экен. Мына ушинтип башталат. Ал башталгандан кийин андан ары кандай окуя уланат? Хадистер, башка хадистер мындай дейт. Бул дагы Сахих аль-Бухари китеби 3175 деген номердон табасыңар. Мындай дейт. Однажды пророк был околдован так, что он начал воображать, что сделал то, чего на самом деле не делал. Bir жолу пайгамбар околдован дейт. Околдован деген бул кара күчтөрүнүн таасиринин астында бир байланган абалда калды дейт. Ал байланган абалда калганы мындан билинди, өзү кылбаган нерселерди кылдым дей баштады дейт. Аны айланасындагылар билип атат, ал кылган жок экенин. Бирок ал өзүнө өзү эле мен кылдым деп ушундай бир элестете баштады дейт. Ал кылган нерселери эмне экен? Кийинки хадис мындай дейт. Айша айтып атат. Муну Айша деген Мухаммедтин аялдарынын бири. Пророк продолжал в течение такого периода, воображая, что он спал, имел сексуальные отношения со своими женами, но на самом деле это не так. Пайгамбар ошентип өзү кылбаган нерселерди кылдым деп элестете баштады. Ал аялдар менен жыныстык катнашта болбосо деле мен болдум деп элестете баштады дейт. Однажды он сказал мне: «О Аиша, Аллах дал мне наставление относительно вопроса, о котором я спросил его». Бир жолу пайгамбар айтты дейт Айшага: «О Аллах мага ачып берди, мен эмне кылып атканымды, Аллах мага ачып берди» дейт. Эмне болуп атканымды. Кантип ачып берди? Андан ары мындай дейт. «Ко мне пришли двое мужчин, один из них сидел у моих ног, а другой у моей головы. У моих ног спросил тот, кто стоял у моей головы, указывая на меня, что не так с этим человеком». Аллахтын элчиси төшөктө жатса, эки адам келиптир дагы, бирөө башында, бирөө аягында туруп, анан бирөө суроо берди дейт. «Эй, бул адамга эмне болгон?» деп. «Что не так с этим человеком? Бул эмне мандеми бар, эмне болуп атат бул адам?» деп биринчиси экинчисине суроо берди дейт. Анда экинчиси жооп берип атат. Последний ответил: «Он находится под действием магии». Бул магиянын таасиринин астында жүрөт. Же кара күчтөрдүн таасиринин астында жүрөт. Ошон үчүн ушундай болуп атат деп жооп берди дейт. Ошон үчүн ал өзү кылбаган нерселерин кылдым деп элестетип өзүнчө ушундай бир акыбалда жүрдү. Айтып атпайбы бул жерде өзү жыныстык катнашта болбосо деле болдум деп элестетип алчу деп. Муну башка киши эмес, аялы Айша айтып берип атат. Айша. Андан ары эмне болду дейт? Башка хадисти карап көрөлүк. Аннас бин Малик сказал: «Пророк посещал всех своих жен в течение дня, днем и ночью, а их было 11. Я спросил Аннаса, была ли у пророка сила для этого. Аннас ответил: мы говорили, что пророку была дана сила в 30 человек. И Саид сказал со ссылкой на Катаду, что Аннас рассказал ему только о 9 женах, а не об 11. Аннас айтты дейт. Пайгамбарга ушундай күч берилген экен, 30 эркектин күчү. Ал аялдарынын бардыгына күн түнү менен кирип жыныстык катнашта болуп чыкчу дейт. Ой, ошондой мүмкүн бекен десе, Аллахтын элчисине ушундай 30 эркектин күчү берилиптир дейт. Кийинки хадис. Сахих аль-Бухари 52:15. Пророк проходил
вступал в половую связь со всеми своими женами за одну ночь. В то время у него было 9 жен. Пайгамбар бир түндө өзүнүн баардык аялдары менен жыныстык катнашта болуп чыкчу дейт. Анын аялы болсонун саны 9 болчу. 9 аялы менен дейт. Андан кийинки хадис. Пророк ходил ко всем своим женам с одним омовением дейт. Баардык аялдарына кирип туруп, жыныстык катнашта болуп, анан аягында бир жолу жуунуп койчу дейт. Кийинки хадис. Я налил воду посланнику Аллаха для омовения, и он принял ванну после того, как за одну ночь пошел ко всем своим женам. Анас айтып атат. Аллахтын элчиси өзүнүн аялдарына кирип, баардыгы менен бир түндө жыныстык катнашта болуп чыкчу, анын аягында бир жолу жуунуп койчу. Анан мен ошого суу куюп бергем дейт Аллахтын элчисине. Мына. Я налил воду посланнику Аллаха для омовения. Жуунсун деп мен ага суу куюп бердим дейт. Качан суу куюп бердим дейт. Он принял ванну после того, как за одну ночь пошел ко всем своим женам. Бир түндүн ичинде баардык аялына кирип чыгыптыр. Анан бүткөндөн кийин чыгып жуунуптур. Ага анна суу куюп бериптир. Эгерде чын эле Мухаммед ушинтип аялдарынын баарысына бир түндө кирип жыныстык катнашта болсо, ага 30 эркектин күчү берилсе, анда муну азыркы тил менен айтканда секс маньяк дейт. Секс маньяк болбосо нормальный адам мындай ишти кылбайт да. Бирок бул мындай ишти кылчу дейт. Эгер мындай болбосо, буга чейинки хадистер бизге баяндагандай, өзү кылбаган иштерин кылдым деп элестетип алса, аялдар менен жыныстык катнашта болбосо деле болдум деп элестетип жүрсө, анда өзү дагы күбөлөндүрүп айткандай, Мухаммед өзү хадистер айткандай. Бул кара күчтөрдүн же магиянын таасиринин астында жүргөн адам болгон. Аны мен айтып аткан жокмун, мына хадистер өздөрү мына далилдеп тастыктап айтып берип атат. Бул кара күчтөрдүн таасиринин астында жүргөн адам мына. Ал турмак өзү уктап жатса, эки адам келге деп атпайбы, аны айтып атат, мага Аллах ачып берди деп атат, түшүндүрүп. Эмне экенин десе, эки адам келип уктап жатса, айтып атат ага. Буга бири экинчисине суроо берип атат. Буга эмне болгон? Бул адамга что не так с этим человеком десе, айтып атат. Бул деген кара күчтөрдүн таасиринин астында жүрөт. Ал кара күчтөрдүн таасиринин астында жүргөнү уланып кийин көзүнө шайтан көрүнө баштаган. Ал жөнүндө мен эмки видеода айтып берейин.